Спортчулар деле бейтааныш адамдан караңгы жерден коркот дейт бүгүнкү каарманыбыз Ариет Бекишев. Каймана аты Карышкыр. Саламатсыздарбы, Кыргыз Тайм каналынын көрүүчүлөрү? Видео жакса лайк басып, өз ой пикириңизди комментарийге калтырууну унутпаңыз. Бекишев Ариет Нарынбаевич өмүр баяны. Ариет Бекишев 1993 жылы 25 декабрда Жалал Абад облусунун Токтогул районунда туулган. Билими 2012-2017 жылдары Кыргыз мамлекеттик курулуш транспорт жана архитектура университетинин инженер-архитектор бөлүмүнөн билим алган. Боец спорттук клубунун тарбиялануучусу, машыктыруучусу Эмиль Токтогонов. Каймана аты Карышкыр. Бою 170 см, салмагы 57 кг. Спорттук жетишкендиктери: аралаш мушташтын Вале Тудо версиясы боюнча Кыргыз Республикасынын 3 жолку чемпиону. 2015 жылы грэпплингдин Нага версиясы боюнча Кыргыз Республикасынын чемпиону. 2016-2017 жылдары аралаш мушташ боюнча Ормонхан кубогунун жеңүүчүсү. 2016 жылы бразилиялык жана япониялык jiu-jitsu боюнча Кыргыз Республикасынын чемпиону. 2016 жылы кулатуу эр таймаш боюнча WEF Pro Fight 9, WEF Selection 2, WEF Pro Fight 2 турнирлеринин жеңүүчүсү. Эрежесиз уруш боюнча Nomad Fights мелдешин 3 жолу уткан. 2017 жылы кулатуу эр таймаш WEF Pro Fight 12, WEF Global GT, WEF Global 9 турнирлеринин жеңүүчүсү. Түркмөнстандын Ашхабад шаарында өткөн жабык имараттагы Азия оюндарында jiu-jitsu боюнча коло медаль. Дүйнөдөгү бардык спортчулардын рейтингин аныктаган Sherdog порталындагы көрсөткүчү GT 1xbet шилтеме аркылуу кирип, өзүңүздүн командаңызга ставка коюңуз. Сизди 100% бонус күтүүдө. Эсепти кантип толтуруу ошол жакта бар. Адатта спортчулар менен болгон маек жарым саатка араң жетчү эле. Бул жолу Бекишев спортчулардын ары кызыктуу, ары түйшүктүү жашоосу тууралуу кененирээк маек куруп берди. Ариет, мен билгенден WEF Global 9 турнирине өзүбүздүн эле мушкер менен чыкмак элеңиз. Беттеше турчу атааңдашым Мырзамедин Пазылов 3 күн калганда колун кокустатып алып, анын ордуна Казакстандын көзгө басар мушкери Рустам Сайдуллаев менен чыктым. Ал экөөбүз мындан 3 жыл мурун Кыргызстандын чемпионатында кезигип, мен упайлардын эсебинен утуп кеткем. Атааңдаш жаңы болбогондон кийин рингте урушуу техникасын байкаштыруу деле оор болбосо керек. Андан бери ал дагы, мен дагы көптөгөн кармаштарды өткөрүп, күч топтодук. Ал менден 10 жашка улуу. Интернеттеги видеолордон бардык беттештерин көрүп чыктым. Экөөбүз тең партерде жакшы иштейбиз. Бирок атааңдашым кара күч жагынан артыкчылыгы бар эле. Карылуу экендигин биринчи раундда эле көргөздү. Алсыз жери бат чарчайт экен. Ошон үчүн экинчи раундга чейин аны алдап кетирүүнүн амалын көрүп, 3-чү раундга грэпплинг jiu-jitsu'нун ыкмасына салып утуп алдым. Түшүнүктүү, спортко кантип келип калгансыз? Аганы көрүп инөсөт демекчи, аралаш мушташ боюнча өлкө чемпиону Байкем Азизбек Нурматовдун таасири аркасында келгем. Анда 2012 жылы эле. Күрөш менен баштап 3 айдан кийин аралаш мушташка келдим. Андан бери жалпы канча беттеш өткөздүңүз? Спорт сүйүүчүлөр арасында көп эле беттеш болду. Профессионалдар арасында 7 ирет күч сынашып, баарын тең жеңгем. Кудайга шүгүр, жеңилүү ызасын тарта элекмин. Учурда кайсыл жакта машыгасыз? Спортко аралашкандан тарта боец клубунда машыктыруучу Эмиль Токтогоновдун колунда тарбияланам. Эми агай курама команданын да машыктыруучусу. Ал жакта машыгуу күн алыс болгондуктан кошумча залдарга барып турабыз. Спортчулар кымбат баадагы витаминдерди ичет деп айтышат. Аны беттешке даярдануунун бир ыкмасы катары карасак болобу? Албетте, бирок витаминдердин бардыгы арзан эмес. Беттештин алдында атайын машыгууларга барып келебиз. Машыктыруучунун алдында индивидуалдуу даярдыктар болот. Күн тартибин, тамак ашты мүнөздөп ичүүнүн ыраатын дагы агайлар түзүп берет. Ал витаминдерди медициналык жактан сиздерге кимдер сунуштайт? Залдагы байкелер кеңеш берип турушат. Интернеттен да маалыматтарды карайбыз. Бизде спорттук фармакология өнүгө турган учурда ден соолукту тобокелге салуудан башка арга болбосо керек. Биз ичкен витаминдердин ден соолукка зыяндуулугу деле жок. Маселен, күнүгө 2 маал машыкканда эртеңкиге чейин булчуңдар калыбына келүүгө жетишпей калат. Бери жагы 1 күн тыныктырыш керек. Организмди да аз убакытта витаминдүү тамактар менен толтура албайбыз. Анан кечке эле машыга берсең, салмагың азайып, күчүң кете берет. Ал витаминдерди каяктан, канчага алып келесиздер?
Борбордо атайын спорттук азык саткан дүкөндөр бар. Ар бир спортчу беттешине ар кандай акча сарптайт. Мен бир турнирге 15 миңге чукул каражат жумшайм. Анан турнирге чыкканыңыз кайра ошол акчаны актайбы? Азыр биз жашпыз, атыбыз үчүн иштеп жаткан убак деп айтар элем. ВЭФтин максаты бизди өстүрүп, чоң аренадагы турнирлердин эшигин ачуу. Акчалуу жактарга урушуш үчүн сенин деңгээлиңди аныктай турган шердок көрсөткүчүң жогору болушу керек. ВЭФ бул маселени эбак колго алган. Жогоруда өзүңүз айтып кеткендей, турнирге даярдануу үчүн каражат керек. Спорттон тышкары эмне менен алектенесиз? Учурда Кыргыз мамлекеттик курулуш, транспорт жана архитектура окуу жайында магистрдик бөлүмдө билим алам. Күндүз окуп, кечинде машыгам, кошумча иштебейм. Агаларым жардам берип турат. Арасында бизди колдогон депутат байкелер да бар. Алгандын бергени бар деген сөз бар эмеспи? Силер колдогондорго кантип жооп кайтарасыңар? Ал байкелер кыргыз спорту үчүн күйгөн патриоттор. Ортодо соодалашуу деле жок. Көңүлдөн чыкканын жардам катары эле беришет. Спортчу болуу кыйынбы? Оор эле, дос балдарым, сени менен кошо залга барам дей беришет. Бирок өтөсүнө чыккан бир дагы бала боло элек. Залга ашып кетсе бир ай чыдайт. Алдыда бийик максат болбогондон кийин спорттун ысыгына күйүп, суугуна тоңуу кыйын эле. Мындай караганда эмнеге күндө машыгып жанымды кыйнайм дейсиң? Каалоо, анан максат болсо натыйжа болот деп айтар элем. Спортчулар шамал өтсө эле чүчкүрүп бышкырып, айтор жаш баладай болуп калат деп коюшат экен. Күндө машыккан сайын тер чыга берип, денедеги тешикчелер ачылып калат экен. Шамал болсо ооруп калганыбыз ошондон болсо керек. Ананда камыр, майлуу тамактарды жей берсең, салмагың өсүп кетет. Беттешке чукул салмак кууганда такыр эле тамак ичпей каласың. Ачка жүрө берип, түнкүсүн уктай албай калган учурлар болот. Ашказан тамак сураган учурлар көп эле болдубу? Негизи мен салмак кууган көйгөй менен деле алышчу эмесмин. Дайыма 62 килограмм менен чыкчумун. Рейтинг жогорулаган сайын күчтүү атаңдаштар чыга баштады. Акыркы 2 беттеште 10 килограмм салмак куудум. Бир жума калганда туздуу, таттуу, калориясы көп тамактардан баш тартып, күнүнө бир маал эле азыктанып баштайбыз. Ошол учурда ачкалыктан уктай албай, ачууланып, сиркең суу көтөрбөй калат. Анан беттеш бүтөөрү менен ашканага чуркайсыздар. Ашказан деле аз тамак жегенге көнүп калат да, аз-аздан көндүрө баштайбыз. Беттешке чыкпаган күндөрү каалаган тамагыбызды жеп жүрө беребиз. Сиздин салмагыңызда, боюңузда кичинерээк экен. Бир көргөн киши рингдеги атаңдаштарды тизелетип коеруңузду деле билбесе керек. Чыр-чатак чыккан жерде кандайсыз? Көчөдөн көп урушпайм. Ачуум келсе уруп коерумду билем да. Аргасыздыкка барган учурлар болду беле. Ушул жазда машина айдап келе жатып, башка бир айдоочу менен жол торошо кетип, мейли деп өткөрсөм, кайрадан жолумду тороп, сигнал бассам меш жылбайт. Шашып да бара жаткам. Түшүп байке, нары жылдырып койбойсузбу? Өтүп кетейин десем, кыйкыра баштады. Олбурлуу неме экен? Мени кичинекей болсо эле унчукпайт дегендей уруп жиберди элем. Анысы тийбей калып, мен бир чапсам жерге түшүп калды. Айланада мени тааныгандар бар экен. Тиги байкеге спортчу бала деп айтышты окшойт. Бири-бирибизден кечирим сурап, жолубузду уладык. Негизи эле караңгы, ээн жерден, ананда бейтааныш адамдардан кооптонгон учурлар болот. Жок эле дегенде кара күчүмө таянайын дейсиң. Спортчулар андай жерде жүрөгү тоодой болсо керек. Көчөдө ар кандай окуялар болот. Айрымдар курал-жарак алып жүрүшү мүмкүн. Көпчүлүктүн арасынан таш менен деле чаап ийиш ыктымал. Кудай сактанганды сактайм дейт. Бизде деле коркуп, кооптонгон учурлар болот. Спортчулар үчүн ден соолук маанилүү. Кокус катуураак жаракат алчу болсоң, таймаштарга чыкпай каласың. Ызы-чуу, мушташ деген жерлерден да алыспыз. Баса, рингде кантип карышкыр кайманаатына ээ болгонсуз. Жашоодо токтоо болгонуң менен рингде көк жалдай тырышчааксың деп айтышат. Ошол себептен спорттогу агам Руслан Ниязакунов карышкыр деп койсо керек. Жогорудагы берүүбүз Sputnik KG сайтынан алынган маалыматтардын негизинде даярдалды. Видеону көргөнүңүздөргө чоң рахмат. Кыргыз Тайм каналы сиздердин кызматыңыздарда. Аласы башында калпагы, кыргызды дүйнөгө таанытуу максаты. Ар дайым алгалай ийгиликке карайтынымсыз күн бою машыгып талыкпай. Өмүрүм барысын спортко арнадым, чарчабай жалыкпай, тер төгүп күн сайын. Жүрөктө бир гана кыргызым аламда, атагын дүн кылып таанытуу максаты. Бабаларым мени согушта эр болгон, ал эми алардын урпагы мен болом. Жолуңар жолдоймун, элимди ойлоймун. Кыргызстан оюнда ар дайым, Кыргызстан атыңды даңдаймын. Кыргызстан жүрөктө сен да.
Ушуну менен биздин видео соңуна чыкты достор. Эгерде видео жаккан болсо лайк басып, каналга жазылып, аталган видео боюнча өз ой пикириңизди комментарийге калтырганды унутпаңыздар. Жана ошондой эле кийинки видео ким жөнүндө болсун, ал жөнүндө дагы жаза кетиңиздер. Кыргыз Тайм каналы элдин кызматында. Биз менен бирге болуңуздар. Келечеги биз кең пейилди оңдосо Кыргыздан эр чыккан, манаса шер чыккан Чын кызым кыргызды дүйнөгө тантаган Барыңа айт